керек жана Кубаныч Султан уулу бара жатат. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле атандаш бардык тарабынан анын жолун дагы тороп жаткан кезде Кубаныч Султан уулу азыр аргымактын тизгинин бир тартып бир айландырып, жол болсо азыр чабуучулардан кимдир бирөө чыгып андан ашырып алган. Ошондо Кубаныч жана Кубаныч Султан уулу келди. 3-1 Эсеп сандары 3-1 жана Кыргызстандын көрмандарынын биздин кубанычыбызга эч кандай чек жок. Биздин спортчуларыбыздын бардыгы азыр Казанат ат майданында, алар Кыргызстанды колдоого да келди жана дал ушинтип өзүңүздөр көргөндөй бул жерде көрүнүш спортчунун эми билбейм. Улан Байтараев атайын эле камчы менен азыр сабап кетти. Эми 2017-жылда тарыхты кайталагысы келди абы. Болбойт мындай, чындыгында бул спорт, бул жерде утулганды да билүүсү керек жана биз эми кандай гана болбосун көкбөрүдөнбү, көкпарданбы атаандаштарды утууга даярбыз. Ал эми бул оюнда боло турган нерселердин дагы жообу сөзсүз түрдө болот жана мен жакшы билемин азыр калыска да кыргызстандык делегация нааразычылыгын билдирүүдө. Кубантайдан дубль, Манастан бир салым, ошону менен 3-1. Азыр 10-чу номурда казакстандык оюнчу Улан Байтараев эмне кылгандыгын көрдүңүздөр. Атайын келип Кубантайды камчы менен уруп кетти. Эмне кереги бар андай нерсенин? Азыр Атайын ушул тартипти көзөмөлдөөчү инсандар дагы окуяга аралашып, мынакей Кыргызстандын оюнчуларын курчап жатат. Эми Кыргызстандын оюнчуларын бир аз психологиялык жактан басым жасаганда эмне кереги бар? Өзлөрүнүн спортчуларын карап, аларды бир аз тарбияласа болмок.